Куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоо иштеринин алкагында бүгүн Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнө жана түзүмдөрүнө жаңы автоунaalар менен атайын техникаларды тапшыруу аземи өттү. Ага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев акыркы жылдары куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын жакшыртуу иштери ырааттуу жүрүп жатканын белгилеп, учурда министрликте санариптештирүү процесси да активдүү жүргүзүлүп жатканын айтты. Республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып алынган жаңы унаалардын бир бөлүгү ата мекендик өндүрүштөн камсыздалды. Техника республиканын баардык аймактарындагы аскер комиссариаттарына бөлүштүрүлүп, кызматкерлердин ишин жеңилдетүүгө багытталган. Жалпысынан Коргоо министрлигине 81 даана автоунаа тапшырылды. Ар бир унаа бул жоокердин убагында жеткен жардамы, командирдин так чечими, мамлекеттин бекем коргонуу тутумунун бир бөлүгү деп билем. Ушундай максатта акыркы жылдарда башкы кол башчыбыз Садыр Нуркожоевич, Камшыбек Кыдыршаевич сиздердин жетекчилик мамлекеттин коргонуусун абдан күчтөп жатышат. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн бюджети 2018-2019 жылдарга салыштырмалуу 300%дан ашык көбөйтүлдү. Бул каражаттар биринчи кезекте материалдык техникалык базаны чыңдоого, аскерлерди заманбап курал жарак жана техника менен камсыздоого, аскердик бөлүктөрдүн, аскердик шаарчалардын жана гарнизондордун инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталып жатат. Курал жарактын, аскердик жана атайын техниканын заманбап үлгүлөрү, абадан коргонуу каражаттары жана радиоэлектрондук күрөш системалары сатып алынды.